Саламатсыңарбы 10 класстын окуучулары, бүгүнкү сабакта биз дүйнөлүк тарых сабагын андан ары улантабыз. Силер менен мен тарых мугалими Нурдавлет кызы Айпери. Алгач экранга жакыныраак келип, колуңарга дептер, ручка алып, терминдердин чечмеленишин, окуяларды жазып алып турсаңар болот. Биз жаңы теманы баштаардан мурун өткөн сабакка кайталоолорду жүргүзө кетели. Өткөн сабакта биздин заманга чейинки 4-миңжылдыкта Нил өрөөнүндө жана анын дельтасында байыркы таптык коомдун жана мамлекеттин түзүлүү процесси башталгандыгы жөнүндө маалымат алганбыз. Египеттин түндүк чыгыш жагындагы Персия булуңуна Тигр жана Эфрат деген эки дарыя барып куярындагы ошол эки дарыянын ортосундагы аймак бул грекче Месопотамия деп аталгандыгы жөнүндө, Египетти бириктирген жана анын биринчи падышасы фараон Менес болгондугу жөнүндө маалыматтарга ээ болгонбуз. Эми биз бүгүнкү сабакты Морозовдун «Китеп сыйкырчы», дүйнөнү жаңырткан да китеп, адамзаттын өлбөс өчпөс изи да китепти, ал адамдын оюнун жарчысы, китепсиз дүйнө, жапайылардын дүйнөсү деген китепке арналган сонун сөзү менен силерди китепке чакыруу менен жаңы теманы баштайлы. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы бул чыгыш жер ортолук деңизи, жаңы Вавилон падышалыгы жана Персия дөөлөтү. Бүгүнкү сабакта Палестина, Финикия жана Сирия мамлекеттеринин калкы, алардын кесиби, шаарлардын гүлдөп өнүгүшү, дини, эң байыркы алфавит, анын жазуунун өнүгүшүндөгү ролу жана мааниси, жаңы Вавилон падышалыгынын түзүлүшү, Персия, байыркы Ирандын дини тууралуу маалыматтарга ээ болобуз. Алгач Палестина, Финикия жана Сирия мамлекеттеринин калкы, алардын кесиби тууралуу темага түшүнүк берүүдөн баштайлы. Палестина бул Ливандын түштүк тоо этектеринен тартып, Аравия жарым аралынын түндүк батышына чейинки аймакта созулуп жатат. Палестинага отурукташкан байыркы элдер өздөрүн хананейлер деп аташкан. Ал эми Библияда бүткүл өлкө Ханаан деп аталгандыгы эскерилет. Деги эле хананейлер вавилондуктардын, египеттиктердин, шумерлердин таасири астында өздөрүнүн маданиятын түзүшкөн. Палестинанын көчмөн урууларынын чарбасы бул мал чарбачылык анан кол өнөрчүлүк болгон. Мал чарбачылыгында булар койлорду, узун жүндүү эчкилерди жана ири мүйүздүү малдарды багышкан, жүндөн кийимдерди жана жоолук үчүн тыгыз кездемелерди токушкан, териден атайын шарап жана май сакташ үчүн чанаштарды жасашкан, койдун мүйүзүнөн зайтун, оливка майын кадимки эле сактаган үчүн атайын идиштерди даярдашкан. Ошондуктан булар дайыма курмандык чалууда майда жандыктарды пайдаланышкан. Ошондой эле кол өнөрчүлүк дагы тетиги байыртадан бери эле аябагандай өнүккөн. Палестинада ар кандай имараттардын, шаар дубалдарынын, дарбазаларынын калдыктары курулуш иштеринин эрте өнүккөндүгүн далилдеп турат. Чоподон идиш жасоо дагы аябагандай өнүккөн, токуучулук жебирүү болгон, темирден курал жарактарды жасашкан. Деги эле биздин заманга чейинки 12-11 кылымда Палестинага темир тарала баштаган. Жырар, Бетшан жана Гезер шаарларынын урандыларынын ошол мезгилдерге таандык темирден жасалган курал жарактар жана эмгек куралдары табылган. Палестинада чоподон идиш жасоо дагы андан ары өнүгүп, ошол чоподон жасалган идиш аяктар дагы мына ушул жерде археологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында табылган. Жер ортолук деңизинин чыгышынын түндүк тарабынан Финикия мамлекети орун алган. Египеттиктер финикиялыктарды биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта Фенеху деп аташкан. Ал эми биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта жер ортолук деңизинин чыгыш жээктериндеги шаарларда жашаган калкын гректер финикийлер деп аташкан. Дал ушул жерде биздин заманга чейинки 10-кылымда борбору Сидон жана Тир болгон Финикия мамлекети түзүлгөн. Финикиянын жана Сириянын деңиз жээктериндеги уруулар деңиз соода жолдору менен Кипр, Крит аралдары жана Грекияга чейин байланышып турушкан. Финикия жээктери батыш жана чыгышынан Ливан, Антиливан тоолору менен бөлүнгөн, Орон төрөнү, чоң дарыянын жоктугу күчтүү мамлекеттин түзүлүшүнө тоскоол болгон. Же болбосо Финикия менен Сирия бир мамлекет боло алган эмес. Финикия менен Сириянын көпчүлүк аймагы дыйканчылыкты өнүктүрүүгө ыңгайсыз болгон. Ошондуктан бул жердеги калк узак мезгилдер бою көчмөн турмушта жашап, малчылык менен күн көрүшкөн. Бул өлкөлөрдүн бир аз гана бөлүгүндө, мисалы Орон төрөнүндө жана финикиялык деңиз жээктеринде гана булар аба ырайынын жагымдуу болгондугуна байланыштуу дыйканчылык менен алектенишкен. Дыйканчылык өнүккөн жерлерде буудай, арпа жана тарууларды эгишкен. Жүзүм жана зайтун дарагы кеңири таралган.
Айрыкча зайтун дарагы бааланган. Анын түшү менен тамак аштарды, дары-дармектерди жасашкан, ошондой эле косметикалык каражаттарды жасашкан ошол мезгилде. Сирияда жана Финикияда кол өнөрчүлүктүн ар кандай түрлөрү эң байыркы мезгилдерде эле пайда болгон. Ошол мезгилде бул жерде металлургия дагы өнүккөн. Металлургиянын өнүгүшү ушу археологиялык казуулардын негизинде далилденген. Египеттик папирустардын биринде Финикияда тоолор курулушка жарактуу көк тиреген эмендер жана кедрлер өскөн токойлор менен жыш капталган деп жазылган. Демек, Финикияда жашаган элдерде бактарактарды көбүрөөк колдонгон. Демек, бул жерде бактарактар көбүрөөк өскөн десек болот экен. Бул жерде үйлөрдү чийки кыштан тургузушса деле, атайын аларды бекемдеш үчүн жыгачтарды пайдаланышкан. Ошондой эле кемелерди жасоо өнүккөн. Айыл чарбасынын жогорку жетишкендиктери, кол өнөрчүлүктүн гүлдөшү жана табигый ыңгайлуу шарттардын болушу Финикиядагы жана Сириядагы сооданын өнүгүшүнө өбөлгө болгон. Финикия алдыңкы Азияны Жер ортолук деңизинин бассейни, Африка жана Араб өлкөлөрү менен байланыштыруучу 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Бул жерлерде суу жолу да, кургактык жолдору да соодага жакшы шарт түзгөн. Финикияда деңиз соодасы гүлдөп өнүккөн. Египеттиктер Финикиядан зайтун майын жана карагайды эле алып кетпестен, мал, эгин, кездеме, бал, коло, косметикалык жана медициналык каражаттарды алып кетип турушкан. Финикиянын экономикасында карагай соодасы айрыкча чоң мааниге ээ болгон. Ливан жана антиливан тоолорундагы жыш токойлордо өскөн баалуу карагайлар Египетке жана Месопотамияга жөнөтүлүп турган. Эми Финикиядагы шаарлардын гүлдөп өнүгүшү жөнүндө маалыматтарга ээ бололу. Сооданын айрыкча деңиз соодасынын өнүгүшү финикиялык колонияларды өнүктүргөн. Финикиянын эң ири соода шаары Тир Жер ортолук деңизинин батыш бөлүгүнө менен кеңири соода жүргүзүп турган. Тирдин соодагерлери ал жерлерде көп сандаган колонияларды негиздешкен. Финикиялыктар андан ары батыш тарапка жылуу менен Африканын түндүк жээктерине жайгаша башташып, бул жерлерге бир нече соода шаарларын курушкан. Алардын ичинен Карфаген шаары алдыга озуп чыккан. Алыскы өлкөлөр менен болгон соода байланыштары менен кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү Финикиядагы жана Сириядагы, Палестинадагы колониялардын, ири шаарлардын гүлдөп өнүгүшүнө өбөлгө болгон. Узак мезгил тынымсыз күрөштүн натыйжасында биздин заманга чейинки 2-миңжылдыктын аягында Египет жана Хет мамлекеттери начарлап кеткен. Мындай абал Сирияда жана Финикияда өз алдынча мамлекеттердин түзүлүшүнө ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ал жерде шаар мамлекеттер пайда болуп, бул шаар мамлекеттер биздин заманга чейинки 9-10 кылымдарда гүлдөп өнүккөн. Финикиядагы эң чоң шаарлар булар Тир, Сидон жана Библ шаарлары. Финикиялык деңиз жээгинде эң байыркы мезгилде эле Египет менен тыгыз байланышта болгон Библ шаары жайгашкан. Тыгыз байланыштардын натыйжасында анда Египет маданияты терең тамырлаган. Биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта Библ шаары анча чоң эмес шаарларды баш ийдирип, күчтүү мамлекетке айланган. Библде иероглифтик Египет жазуусу кеңири пайдаланылган. Библде алгачкы алфавит пайда болгон. Библ шаары менен кошо башка дагы 2 чоң соода шаарлары Сидон жана Тир өнүккөн. Сидон бул байыркы финикиялык сооданын борбору болгон. Финикиядагы Тир Сидон падышалыгынын падышасы, Сидон падышасы деген титулун алып жүргөн. Керек болсо ошол мезгилде израилдиктер финикиялыктарды Сидондуктар деп аташкан. Финикияда кеңири тараган диний ырым-жырымдардын башкы ыйык храмы Астарт Сидондо курулган. Тир шаары биздин заманга чейинки 969-936 жылдары Хирам 1 падышалык кылып турган мезгилде негизги соода жана саясий борборго айланган. Финикиядагы шаар мамлекеттердин бири Угарит шаары болгон. Угарит бул чыгыш Жер ортолук деңизиндеги байыркы шаар 1929-1939 жылдары жана 1948-1963 жылдары Клод Шефер башында турган француз археологтору Рас Шамра дөбөсүндө изилдөө иштерин жүргүзүп жаткан мезгилде табылган. Анда археологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында Угариттен 29 белгиден турган шынаа жазуусу менен жазылган Финикия маданиятын чагылдырган мифтер жана диний чыгармалар табылган. Финикиялык жана сириялык уурулардын байыркы дини жаратылышка жана анын күчүнө сыйынуу болгон. Арабстан жарым аралында жашаган финикиялыктардын ата-бабалары аскаларга жана таштарга табынышкан.
Ыйык таштарга сыйынуунун мындай жаңылыктары финикиялык динге көпкө сакталган. Ал эми ошол мезгилде антикалык доорго чейин тоолордун жогорку кудайы булар Баал Чафонго табынышкан. Палестиналык, сириялык, финикиялык диний сыйынууда балдарды, адамдарды курмандыкка чалышкан. Балдарды, адамдарды курмандыкка чалуу баштарына оор иш туш болгондо ишке ашырылган. Мисалы, биздин заманга чейинки 4-кылымда грек-македон аскерлери Тир шаарына кол салганда колго түшкөн туткундарды курмандыкка чалышкан. Байыркы еврейлерде диндин пайда болушуна Палестинада, Сирияда жана Финикияда байыртадан жашаган уруулардын коңшу египеттиктер, вавилондуктар, хет уруулары жана эгейликтердин таасири тийген. Алгач байыркы еврейлерде деле жаратылыштын ар кандай күчтөрүн жана кубулуштарын Кудай катары эсептешкен балдар. Палестинада жаныбарларга табынуучулук узак мезгилдерге чейин сакталып калган. Библияда байыркы еврейлер алтын музоого жана жез жыланга жүгүнгөндүгү жөнүндө, айбанаттарды кудайындай көргөндүгү жөнүндө айтылып калган. Андан кийинки мезгилдерде еврейлерде бир кудайга сыйынуучулук келип чыккан. Эми алдыга жыла турган болсок, эң байыркы алфавит, анын жазуунун өнүгүшүндөгү ролу жана мааниси жөнүндө сөз кылалы. Эң байыркы алфавит, анын жазуунун өнүгүшүндөгү ролу жана мааниси биздин заманга чейинки 9-кылымда финикиялык маданияттын эң зор жетишкендиги бул алфавиттик жазууну ойлоп тапкандыгы болгон. Сооданын бир кыйла өнүгүшү жазуунун эң жөнөкөй тутумун талап кылган. Мындай жазууну пайдалануу менен ишке байланыштуу документтерди тез түзүүгө болмок. Сооданын жүрүшүндө тез жазуу керек эле. Иероглифтер менен шына жазуусу бул үчүн эң эле татаал болгон, убакытты талап кылган. Ошонун натыйжасында булар жазуунун эң жөнөкөй жана ыңгайлуу тутуму болгон алфавитти ойлоп табышкан. Демек, алфавит бул эң алгач Финикияда пайда болгон. Финикиялык алфавиттин негизинде грек алфавити пайда болгон. Алфавит бул гректердин алгачкы 1-2 альфа жана бета деген тамгасынан алфавит деп аталып калган. Алдыга жыла турган болсок, жаңы Вавилон падышалыгынын түзүлүшү. Ассирия мамлекетинин ордуна жаңы Вавилон мамлекети пайда болгон. Жаңы Вавилон мамлекетинин негиздөөчүсү бул Набопаласар болуп эсептелинет. Ал жаңы Вавилон мамлекетин биздин заманга чейинки 626-605 жылдары башкарып турган. Жаңы Вавилон мамлекетинде бул жерде кул элечүүлүк аябагандай өнүккөн. Ошондой эле кул элечилер байлар керек болсо агып жаткан суулардагы жерлер дагы биздики деп эсептешкен. Анткени ошол арыктарды өзлөрүнүн территориясына казып коюшкан. Анан албетте бай адамдардын территориясынан өткөн суу биздин суу деп ошол суу үчүн дагы адамдардан акча төлөөнү талап кылган. Ошондой эле бул жерде кул элечүүлүк аябагандай өнүккөндүгүн жогоруда айтып кеттим. Ошондой эле баягы кулдардын үстүнөн көбүрөөк үстөмдүк кылып аларды байкап туруу керек болгон, кул базарлары да болгон. Анан ошондуктан бул жерде кулдарга эндерди да салып коюшкан. Навуходоносор экинчи бул жаңы Вавилон падышалыгын биздин заманга чейинки 605-562 жылдары башкарган. Сирияны ээлеген, Нил дельтасынын чек араларына чейин барган. Навуходоносор өзүнүн мамлекетин бекемдеп, андан ары өнүктүрүш үчүн керек болсо, ал Иудей падышалыгындагы биздин заманга чейинки 597 жылы басып алган. Навуходоносор экинчи өзүнүн башкаруу жылдарында биздин заманга чейинки 575 жылы Иштар дарбазасын курдурган. Персия мамлекети. Биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта персиялыктарда темирдин пайда болушу менен таптардын жана алгачкы мамлекеттердин түзүлүшү тездеген. Биздин заманга чейинки 6-кылымдын аягында Персия падышалыгы түзүлгөн. Персия державасынын негиздөөчүсү бул Киреки болгон. Ал Персияны биздин заманга чейинки 558-530 жылдары башкарып турган. Персия державасынын борбору Кирекинин мезгилинде Пасаргады шаары болгон. Биздин заманга чейинки 553-550 жылдары Киреки Медияга каршы согушуп, жеңишке жетишкен. Арменияны, Каппадокияны, Лидияны, Вавилонду багындырган. Чыгыштагы массагеттер менен болгон салгылашууда ийгиликсиз болуп калгандыгына байланыштуу биздин заманга чейинки 530 жылы Киреки курман болгон. Кирекиден кийин Персия падышалыгынын башчысы биздин заманга чейинки 530-522 жылдар аралыгында башкарып турган Камбис II болгон. Камбиз II өзүнүн башкаруу жылдарында биздин заманга чейинки 525 жылы Египетти багындырып, Египеттин фараону болгон.
Камбизеки өлгөндөн кийин өлкөдө көтөрүлүштөр болгон. Ошол көтөрүлүштөрдүн натыйжасында Дарий биринчи Персиянын падышасы болуп келген. Дарий биринчи Персияны биздин заманга чейинки 522-486 жылдары башкарып турган. Дарий бирдин башкаруу жылдарында Персиянын жаңы борбору Персеполь шаары болгон. Ахеменейлер бийлигинин алгачкы мезгилдеринде буларда натуралдык чарба үстөмдүк кылган. Жамааттарда эгерде бирөө иштеп бере турган болсо, акчанын ордуна ал жерде акча деген натуралдык болгондагы иштеген акысы үчүн нан, май, балык же болбосо жана башка азыктарды алышкан. Ал эми кирдин мезгилинде Иранда акча пайда болуп, ал дарик деп аталган. Ошол дарикти Сузды, Сарды, Вавилон шаарларында чегип чыгарышкан. Анан Дарий бирдин башкаруу жылдарында ал акча реформасын жүргүзүп, бүткүл өлкө ичинде айландырууга дарикти киргизген. Персия империясынын аймагында мамлекеттик биримдикти сактоо, чек араны коргоо жана көтөрүлүштөрдү басуу үчүн аскердик жана бүтүндөй согуштук иштерди уюштуруу талап кылынган. Тынчтык мезгилиндеги туруктуу аскерлер Перс жана Мидия отрядтарынан турган. Атчан ак сөөктөрдөн жана 10 000 өлбөс жоо аскерден турган падышалык гвардия түзүлгөн. Согуш мезгилинде падыша бүткүл өлкө боюнча аскерлерге алуу жүргүзүлгөн. Мунун натыйжасында Дарий бирдин аскерлери аябагандай көбөйүп, ал аскердик ийгиликтерге жетишкен. Дарий бир өзүнүн башкаруу жылдарында административдик реформаларды жүргүзгөн. Киреки басып алган өлкөлөрдү өзүнчө областтарга бөлгөн. Областтардын башына өзгөчө башкаруучуларды, грекче сатрапторду дайындаган. Дарий бирдин тушунда Персия 23-24 сатраптыкка бөлүнгөн. Дарий бир өзүн падышалардын падышасы деп атаган. Ал эми ага баш ийгендер болсо, күн чыккандан күн батканга чейин бардык элдердин чексиз кожоюну деп аташкан. Бехистун аскасына Дарий бир жеңиши, падышалык кылган мезгили тууралуу маалыматтарды жаздырган. Эми балдар андан ары улантсак, байыркы Ирандын дини. Байыркы персиялык диндин негиздөөчүсү катары Заратушра болгон. Заратушраны грекче Зорастр деп аташкан. Ал эми ошол Зорастрдын атынан Зорастризм дини деп аташкан дагы. Бул Зорастризмдин дини жыйнагы же болбосо ыйык китеби Авеста болгон. Зорастризм дининин жактоочуларынын түшүнүгү боюнча жашоодо эки негизги башталыш үстөмдүк кылат. Бул жашоо жана өлүм, жарык жана караңгы, жакшылык жана жамандык. Булардын бардыгы тең эриш аркак жүрөт дагы. Ушул жарыктын, жакшылыктын кудайы катары Ахура-Мазданы көрсөткөн. Ахура-Мазда ошол адамдарга жакшылык алып келе турган, жамандыкты кетире турган, жамандыкка каршы күрөшө турган кудай катары эсептешкен. Дарий бир Ахура-Мазданы ардактап, өзүнүн жазууларында Ахура-Мазданы жаратуучу деп, асманды жараткан да ал, адамды жараткан, ал адамга жыргалчылык тараткан, Дарий бирди падыша кылган деп улантат. Дүйнөнү жараткан жана Персиянын падышасын коргогон Ахура-Маздага сыйынуу бүткүл өлкө боюнча киргизген. Анткени ошол мезгилде Дарий бир өзүнүн бийлигин бекемдеп, башка аймактарга таркатып, аларды кыңк этпестен баш ийдириш үчүн ошол диндин аркасында Ахура-Маздага баш ийгиле, мен Ахура-Мазданын дайындалган адамыммын, эгерде мени укпасаңар, анда Кудай тарабынан силерге жазалоолор келет дейт дагы. Анан ошонун негизинде жергиликтүү элдердин бардыгына тең Зарастризм динин киргизгенге аракет кылган. Бирок Дарий бирге баш ийген элдердин бардыгы тең Зарастризм динин кабыл алып кеткен эмес, алар өздөрүнүн диний ишенимин сактап калган. Эми балдар, сабакты бышыктоо үчүн силерге суроо. Экрандагы суроолорго көңүл буруп, жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Эми балдар, силерди бул суроолорго туура жооп бердиңер деп ишенем. Эми туура жоопторуна көңүл бөлөлү. Карап көрсөк, Палестинага отурукташкан байыркы семит уруулары кандай аталган дейт. Албетте булар хананейлер болгон. Биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта гректер жер ортолук деңизинин чыгышындагы элдерди эмне деп аташкан? Булар финикийлер болгон. Кийинки суроо үчүнчү. Финикиядагы эң чоң шаарларды атагыла. Финикиядагы эң чоң шаарлар булар Тир, Сидон, Библ шаарлары болгон. Кийинки суроо.
Иштар дарбазасын ким курдурган дейт. Иштар дарбазасын Навуходоносор 2 курдурган. Персия державасынын негиздөөчүсү ким? Персия державасынын негиздөөчүсү бул Кир 2 болгон. Зарастризм дининин ыйык китеби эмне деп аталат? Зарастризм дининин ыйык китеби бул Авеста. Эми балдар сабакты жыйынтыктасак. Бүгүн силер менен Палестинага отурукташкан байыркы семит уруулары хананейлер болгондугу жөнүндө маалымат алдык. Биздин заманга чейинки 10-кылымда Борбору, Сидон жана Тир болгон Финикия мамлекети түзүлгөндүгү жөнүндө, биздин заманга чейинки 9-кылымда финикиялыктар алфавиттик жазууну ойлоп табышкандыгын, Ассирия мамлекетинин ордуна жаңы Вавилон мамлекети пайда болгондугун, анан биздин заманга чейинки 6-кылымдын аягында Персия падышалыгы түзүлүп, ошол Персия падышалыгы жөнүндө көбүрөөк маалыматтарга ээ болдук. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Силер менен мен Нурдавлет кызы Айпери болдум. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.